Жакында элдик демилгелер борбору Кыргыз жолу Нур-Кыргыз коомдорунун демилгеси менен Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада дүйнөлөшүү жана улуттук иденттүүлүк деген темада кирге кеңеш болуп өттү. Иш-чарага илимий чыгармачылык чөйрөнүн, коомчулуктун өкүлдөрү келип катышышты. Кире кеңештин жүрүшүндө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жаңы Кыргызстанды куруунун багыты аталышындагы китебиндеги улуттук жолго кайтуунун зарылчылыгы туура көрсөтүлгөндүгү баса белгиленди. Жыйынды психология илиминин кандидаты Мырзабек Камчөөгө уулу жетектеп, президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев катышып сөз сүйлөдү. Жаңа Кыргызстанды куруунун багыттары китебинин жакшырууну эки ай учундап калды. Эки айлар аралыгында ИИЛ тарабынан ушундай конференцияларды онда кереги кеңештерди болбосо китепти талкуулап уюштурууга деген ИИЛ тарабынан эч кандай камалдын берилген эмес. Башынан ачык айтайын. Мына коомдук уюмдар тарабынан илимий тармактар тарабынан уюштурулуп жатат. Мисалы бачылыкты биологиктер маалыматтары боюнча Ошто, Бактерде, Билим академиясында өттү. Бул кереги кеңешти дагы Кыргыз жолу коомдук мектебинин демилгеси менен уюштурулуп, мен конок катарында чакырылдым. Ошондуктан муну коомдук уюмдардын демилгеси менен уюштурулуп аткан кереги кеңеш катарында кабыл алыңыздар. Кизе келгенде филология илимдеринин доктору Кункобаев, кыргыз эл жазуучусу Асан Жакшылыков, Манас изилдөөчү жазуучу Токтогазиев, Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин төрагасы Кадыр Кошалиев, Нур-Кыргыз коомунун төрайымы Назира Жуман, Улуу тоолор басмаканасынын директору Акын Кадыровдор баяндама жасашты. Китептин өзгөчөлүгү сактар эмесинде Кыргыз мамлекетинин жана Кыргыз элинин кыргызстандыктардын проблемасын ачык өзүнүн жазды. Бул өзгөчө баса белгилей турган нерсе да. Кыргыз качан түшүнөсүң, качан ойлоносуң, качан мамлекетиңди ойлойсуң, элиңди ойлойсуң, кыйынчылыктар бар. Мен ошону байкадым. Себеби бул китеп эч кимдин колунан келбейт. Басмаканага барып калсаң, ушундай китептер эртесиң такыр болуп, басмаканага болбой эле бир китепти алып алып, ичин бар деп тантаны чыгарып, не болду? Мен бул жерде 2-3 нерсеге токтоло кетtim. Биринчиси бул Кыргыз деген элдин өзүнүн эл билбейт. Экинчиси бул дүйнөгө өзүнүн ордун ээлеш үчүн эң биринчилектеги көрсөткүч нерсе менимче бул Кыргыз өзүнүн өздүгүн, өз киндигин тааныды. Жана 101-ликке ачык карарлар өтү. Ошого байланыштуу бир сөз айткым келет. Президент биз 22-жылдын 22 апрелинде Манас үчүк деген жайылтуу боюнча чоң өзүнүн жардыгын чыгарган 126-чы. Анан ошол жардыктын алкагында баягы чыгармачыл адамдарды колдоо бетинде мени дагы колдоп, менин моореки Манастан алган 5 китеп археологиялык тандоо деген монографиямды чыгарып берди да, өзүнүн фондунан каржылап, колдоп, өзүнүн жолдомосун жазып чыгарып берди. Бул дагы ошол чыгармачыл инсандарды колдогону катары айтсам болот. Эми бул темага келе турган болсок, бул китептин өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз идеологиясы боюнча Аскар Кайшдын убагында Кыргыз идеологиянын кереги жок, идеологиянын мамлекеттик идеология болсо жетиштүү деген саясат жүргөн да. Ошол себептен биздин негизги идеологубуз Осмон Акын Ибраимович баягы батыштын либералдык идеологиясын алып келип, Кыргыздын улуттук идеологиясын катышканда жок болгон. Кийин Курман Сәлиштин убагында улуттук идеологияны түзөбүз деп
konkurslar жарыяланып, bir top adamlar, çıkarmacı insanlar birikmelip, şu ideologiyаны bayağı işlep çıkığı boyunca sonuçlarda toktolma. Бирок ошолордун баардыгы дайынсыз эле жок болгон болчу да. Ал эми бул азыркы убакта биздин Садыр Нуркожоевич өзүнүн мындай жаңы Кыргызстандын куруунун багыты деген китеби бул чыны менен убагында бул президентибиздин убагында жарык көргөн чоң бир эмгек деп айта элем да. 20-cı жылдары өткөн жылдын мындан 100 жыл мурда ЦК ВКПБ'нын, то есть Сталиндин, Лениндин тапшырмасы менен орус окуштуулары атайын келишип Кыргыздын баягы турмушун изилдеп, оюн зоокторун изилдеп, алардын кайсылары Совет өкмөтүнө пайдасы тиет, ал эми кайсылары зыяны келтирет деген дейде изилдөөлөрдү жүргүзгөн экен. Анан муну Фельдсрук деген окуштуунун «Из обрядовой жизни киргизов в начале 20 века» деген китеби жарык көргөн, ошо 20-cı жылында. Анан көп оюндарга тыюу салынган. Себеби булар кыргыз элинин патриоттук сезимдерин ойгото турган, кыргызды батырлыкка үндөй турган оюндар экен деп туруп тыюу салынган. Алардын ичинде ошол эле биздин улак тартыш болгон көп оюнубуз. Алардын ичинде эр сайыш оюндары болгон Фельдструктун китебинде жазып атат. Кыргыздардын аш тойлорунда аялдары дагы түпөктүн айза менен сайышып өтөт экен. Бул алардын канын ойготуп, булардын батырлык сезимдерине тарбиялайт экен деген нерселер менен тыюу салынган. Ошондой эле орду оюну дагы тыюу салынганда, анан бизде биринчи, экинчи революциялар болду. Кытай мамлекетинде жүрөт элем. Анан бир Кытай окуучусу менден сурап калды, силер эмне кайра эле революция кыла бересиңер? Силер тиги президенттиңерден деле, бийлигиңерден деле такыр коркпогон эле экенсиңер. Анан мен айттым, бизде ордо деген оюн бар. Бул улуттук оюнубуз илгертен Союздун убагында тыюу салынган менен тоо таштарга бекинип алып элибиз ойночу. Анан ошол жерде жана хан деген кичинекей эле бир мындай тыйын болот, бир тыйындай эле. Анан ошону баягы желбеттер менен курчап, аскерлер менен, чүкөлөр менен курчап коюп, анан ошону атып ордодон чыгарат. Ошол сыяктуу эле биздин жанагы элибиздин эки жолу революция жасаганында биздин улуттук оюнубуздун негизи бар десем, деп айбайтып Şu деген маселе атам замандан бери келе атат. Эч бир эл жалгыз жашай албайт. Ошол дүйнөлөшүүнүн өзүнүн бир ааламдык ыргактары болот. Ошол ыргак ааламдан берилет. Анан ошол бул Кытайлар жакшы айткан, ааламда негизделет, асманда негизделет, жерде ишке ашат деп. Ошол мындай айтканда Кудайдын чийини, жазуусу, мыйзамы жерде ишке ашып туруш керек. Эгер Кудайдын мыйзамы жерде ишке ашууга аракет кылган элдер алды болсо, жок аны тоотпогон элдер акыры барып жок болот. Бул тарыхтын сабабы. Ошондуктан биз дүйнөлөшүүнү башыбыздан өткөргөндөн кийин ошол жаздымсыз Кудай негиздеген чындыктын законун, табияттуулуктун законун бузбасак, дүйнөлөшүүдөн жаңылбайбыз. Эгер азыркы заманда менин байкашымча дүйнөлөшүүдө бир чоң коркунуч турат. Бул Кудай жараткан табият менен, Кудай жараткан адам баласы менен жасалма роботизациядан пайда болуп, жүрүп отуруп адамдан акылдуу болуп кете турган, анан адамдан ыкчам боло турган жасалма техника, жасалма адамдардын техниканын күчү менен жүрүп отуруп дүйнөлүк жаңы согуш чыгышмак. Анткени табият жанды адамдан тиги робот
тоштошкон адамдар чыккан убакта акыры бар кыйроо менен бүткөн Атлантиданын доорун биз унутууга тийиш эмеспиз. Ошондуктан биз азыр эми санариптеш түрдө ишти баштап атабыз. Көчөбүзгө машина толуп кетти. Анан дүйнөлөшүүбүз дүйнөкөрлүккө айландырдык. Мына ушунун баардыгы бүгүнкү кайсы болсун, кайсы мамлекет болбосун, bir жагынан тынчтана турган, bir жагынан жана жука мустун үстүнөн деңизди деп басып бараткандай. Токерин айтайын, бул китепти окуп чыктым. Анан ушул жарым жылдан бери эле ушул дүйнөлөшүү жана улуттук идемтүүлүк жөнүндө бир ушулдай бир кеңешме өткөрөлү деген оюбузда бар эле. Анан ушул китептин чыгышы муну биринчиден тездетти, экинчиден буга импульс берди да. Мына 32 жыл болду эгемендик жылдардын ичинде. Биз жолубузду эмдигиче тактай элекпиз да. Батышты турбай болсо, Швейцария жакшы экен, түрктөр жакшы жашап атты, Малайзия тиги бу. Анан кийин өзү 32 жыл мурда бизден сурабай туруп эле, ошол мезгилдеги президентибиз Аскар Акаевич ачык либералдык, демократиялык коом деген ата-бабабыз тааныбаган өзүм билем, өтүрүмдү төргелем, байпагымды керек болсо башыма кийем деген жанагы либералдык жолго салып жиберген. Биз азыр деле ошонун жолунан чыга элебиз. Ал эми бул китептин барып ошондо кыргыз өзүңүн эле ата-бабамдын жолу улат деп атат бул китепчи. Мен жетектеген коомдун атында кыргыз жолу деп аталат да. Анан жөнөкөй айтканда, о китеп кыргыз элин, кыргыз мамлекетин улуттук идемтүүлүк, улуттук баалуулуктун негизинде ата-бабамыздын жолун улансак, ошондо биз туура жолго чыгабыз деген эле маселени койгон. Ушунусу менен баалуу. Бул өзү китеп концепция, багыттама сыяктуу экен. Ал эми бул китептен көптөгөн китептер чыгышы мүмкүн. Мен ушул жерде сунушумду айтайын деп атам. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз Конституцияны жаңыладык, андан кийин бир топ мыйзамдар, жаңылыктар чыгып атат. Байкасаңыздар, мына Конституциялык кеңешмеде да биз чоң көбүбүз бул жерде ким бар? Ошо Конституциялык кеңешмеде да болгонбуз. Ошол жерде илим, билим, маданият, улуттук иденттүүлүк ойлошкан көп нерселерди киргизип аракетин кылдык. Мисалы, Курултай институту кирди, аксакалдар соту кирди, илим билимге басым жасалды. Андан кийин бир канча жаңылыктар чыкты. Мисалы үчүн нарк жөнүндө, руханият жөнүндө, манастын үчүлтүгү жөнүндө бунун бардыгы улуттук жолго кайтуунун аракеттери, кадамдар ушунун бар. Жөн эле сындай беребиздер, кээде улам бире болсо жасашыбыз керек, тапка талаш керек. Анан жана айткандай да, жок, биз азыр наоборот улуттук ынтымак бийликке келип, багытты жолду туура тандап, мындай бир иреттүү кыргыз көчүн улантышыбыз керек деген ойдомун. Себеби дүйнөлөшүү мына. Бүгүн чындап эле глобалдык өзгөрүүгө баратат коом. Илимдин тили менен айтканда кванттык өзгөрүүлөр болуп атат. Компьютердин тили менен алганда мындай бир жакшы термин бар го, перегрузка болот. Перегрузка. Бул канча мезгилдерде бир болуп турган нерсе да. Демек ушундай турдан биз канткенде чыгабыз деген бүгүн туура айтып атат Асан агай. Бир отуруп алып, шашпай сүйлөшсөк болот эле го деген туура. Ошо кичине убакытка байланыштуу мен кичинекей доклад жасап койдум. Себеби эгер мындай эле сүйлөп турган болсок сөз түгөнбөйт дегендейчи. Манас бирдүү күчү же бириктирүү күчү. Баарын коюп Манасты айт деген сөзүбүз нече туугундар кыргызга терең маанисинде кызмат кылганына көңүл бурсак, бүгүнкү күндө Манасты окуу, Манасты таанысын, таанысын өзүн десек туура сөз болуп чыгат. Бул сөз талашсыз. Манас биригүү күчү. Бүгүнкү татаал доордо жер шарында болуп жаткан окуялар аркылуу Манасты таанып жатабыз. Мисалы, 2020-жылдары пандемия Манастын күчүн көрсөттү. 3 жыл мурун эч кандай саясий партиялар дин жагынан башка багыт жактарынан да элибизди бириктирүү күчүн көрсөтө албаганына күбө болдук. Ошондо биздин элибиздин канындагы Манас улуу, акыл эс, ан сезим, айкүлдүгү ойгонуп, сабырдуу, мээримин сактап, коркунучту жугат деп ТВ радио коркутуп жатканына карабастан, адебестен, жан дүйнө, ички туйгусу менен акыл эстүү адамдыгын көрсөтүп, бири-бирине тирек болуп, жардам берип, айкүлдүгү менен көптөгөн чет мамлекеттиктерди таң калтырды. Бул сапат чыныгы Манас урпактары алып жүргөн сапат экенин дайындайды.
кыйналган сайын кычаган, түгөнгөн сайын түгөнгөн кыргыздын акыл эсин ойготуп, эгил чачыраңды кылбай бириктирген күч айкөлдүк манас күчү болгону талашсыз айкын далил. Кандай гана канчалаган формациялар, кылымдар бири-бирин алмаштырса да, бири да кыргыз элине сиңбей, жуурушулбай жарашпай койду. Ушул мезгилге чейин биз европалык боло албадык. Башка экономикалык түзүлүштү да жогозо албадык. Бул эмне себепти? Кыргыздын феномени. Байыркыдан жаратылыш менен шайкештикке жашоосу, жараткандын улуу мыйзамын бузбоосу жана ата-бабалардан мурас калган үрп-адат, нарк-насибин аялап сактоосу. Бул айтылбаса да белгилүү факт. Болгону жаңылыктын көйгөйү маалыматтык фильтрдин жоктугу. Ошонун себебинен элибиз эле эмес, элита интеллигенцияларыбыздын дин менен маданиятты алмаштыруусу болду деп эсептейм. Жалпысын алганда, бул китепте жаңы Кыргызстанды курууга багыт алуу идеясынын жаралышы, улуттук идеология, каата салт, үрп-адат, кыргыз тарыхы, мамлекеттик тил, кыргыз цивилизациясы тууралуу жөнөкөй тил менен баяндалып, терең мазмунда камтылгандыгы белгиленди. Кыргыз элинин келечегине жол көрсөтүү идеясын көтөргөн бул эмгек эл арасында көрөнгөлүү эмгек катары бааланып, китеп коомчулук арасында мекеме окуу жайларында таратылып, окурмандардын жылуу пикирин жаратууда. Кыргыз элине жасалма искусственный идеология сиңбейт экенин биз сезишибиз керек. Ана бүгүнкү айтылып аткан баардык нерселердин баары бул кыргыздын үрп-адаты, каада салты, нарк-насибин сактап, ушулардын негизинде биздин идеологиясын курсак болуп, кыскача айтканда, бул китептин барагын эстеп аткан, бирок биздин жаңы конституциябызда негизи эле баардык конституциялардын преамбуласында жазылган сөздөрдүн баары кыргыздын идеологиясы